Türkiya Кыргызстандын эгемендүүлүгүн эң биринчилерден болуп тааныган. Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1991 жылдын 23 декабрында түзүлгөн. Кыргызстан менен Түркия өз элчиликтерин 1992 жылы ачышкан. Кыргызстандын Түркиядагы алгачкы элчиси болуп белгилүү кинорежиссер Океев Төлөмүш Океевич тайындалган. Азыркы учурда элчилик кызматта Казакбаев Руслан Айтбаевич эмгектенет. Ал Израиль мамлекетинде да кошумча аккредиттелген. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ортосундагы саясий чөйрөдөгү кызматташтык стратегиялык статуска ээ. Эки өлкөнүн ортосунда саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык, илимий билим берүү жана аскердик техникалык кызматташтыкты жөнгө салган 100дөн ашык келишимдерге жана протоколдорго кол коюлган. Эки өлкөнүн ортосунда дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн бери тынымсыз саясий диалог, өз ара сапарлар, жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги байланыштар жүрүп турат. Кыргызстан менен Түркиянын лидерлери Садыр Жапаров менен Режеп Тайып Эрдоган жеке жолугушуулары болуп турат. Мындан тышкары эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин өз ара иш сапарлары, жолугушуулары активдүү өтүп турат. Эки өлкөнүн ортосундагы соода алмашуунун көлөмү Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2023 жылы 560,4 миллиондон ашык АКШ долларды түзгөн. Учурда Түркиянын жогорку окуу жайларында Кыргыз Республикасынын 2026 жараны, Кыргызстандын жогорку окуу жайларында Түркиянын 467 жараны билим алууда. Эки тараптуу маданий кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталып, эки өлкөнүн илимий жана чыгармачыл өкүлдөрүнүн катышуусунда ар кандай иш-чаралар тынымсыз өтүп турат. 2022 жылы Түркиянын Изник шаарында 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров оюндардын ачылышына катышып, Кыргызстандын спорттук жана маданий эң чоң делегациясы катышып келди. 2023 жылы Анкара жана Анталия шаарында Кыргызстандын Түркиядагы маданият күндөрү өттү.